Дәвәт дин жеткирүү 14. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Бир жолу Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы жөөт бала ооруп калды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам аны көргөнү келип, анын баш жагына отурду. Исламды кабыл ал, деди. Бала жанында турган атасына карады эле, атасы да Абул Касым саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн ук, деди. Анан бала исламды кабыл алды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам чыгып баратып, муну тозок отунан сактап калган Аллага улуу даңк, деди. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Бир жолу Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы жөөт бала ооруп калды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам аны көргөнү келип, анын баш жагына отурду. Исламды кабыл ал, деди. Бала жанында турган атасына карады эле, атасы да Абул Касым саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн ук, деди. Анан бала исламды кабыл алды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам чыгып баратып, муну тозок отунан сактап калган Аллага улуу даңк, деди. Анас радиаллаху анху риваят кылат. Бир жолу Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын кызматчысы жөөт бала ооруп калды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам аны көргөнү келип, анын баш жагына отурду. Исламды кабыл ал, деди. Бала жанында турган атасына карады эле, атасы да Абул Касым саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн ук, деди. Анан бала исламды кабыл алды. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам чыгып баратып, муну тозок отунан сактап калган Аллага улуу даңк, деди.